Кот медиа каналына катталыңыз жана Билерман Ордо интеллектуалдык оюндарын көрүп туруңуз. Кайрат Абсатаров Сузак районуна сиздерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар, телекөрүүчү сиздерге өзгөчө бир суроо жөнөткөн. Анда эмесе азырынча биз студияга сицилиялык мафиялардын чогулушунан бир үзүм көрсөтөбүз. Көңүл буруңуздар. Сицилиялык мафиялардын отурушундагы көрүнүштөрдүн бири. Сиздерди биз эч кандай мафия дебейбиз, Сагын мырза. Бирок аларды ушинтип отурса керек. Караңыздар. Туз турат, нан, кызыл түстүү сок жана сарымсак. Сицилиялык мафиялардын жашоосу тууралуу биз билип билбеген өтө көп кызыктар бар, урматтуу билермандар. Мисалы, алар маанилүү бир ишти баштаардан алдын атайын даярдалган дасторконун үстүндө жолугушат, сиздер сыяктуу. Кызыгы, алар жолуккан столдун үстүндө 4 нерсе болот: нан, туз, кызыл түстүү сок жана сарымсак. Нан бул тилектештикти билдирет мафиялардын ортосунда. Ал эми туз кайраттуулукту билдирет. Ал эми кызыл түстүү сок ичимдик бул канды түшүндүрөт. Анткени мафиялардын ортосунда кан атышуу, тирешүүлөр дегендер болот сөзсүз түрдө. Сиздерге суроо: сарымсак эмнени билдирет? Кетти минута. Эмнени билдирет? Караңылар. Биз бириктик мафиябыз да, бир караңгы жеген нан биз тилектеш деп атабыз. Дагы эмне? Кайраттуулук болду. Тилектештик. Могул кан экен. Мафиялар кан кетет. Кан өч алуу болуп атпайбы? Сарымсак эмнени? Могул эмненин мааниси могул? Эми ачууда. Эмне кылабыз? Эми капа кылган. Муну жейсиң эмне болот? Маалымат. Ачуу дагы эмне? Кан өлтүрүү. Денсаулыкка пайдалуу. Саткынчылык. Озуң жыттанаттан, туурабы? Саткынчылык эмес. Озуңан өтө сыр сакталыш керек го сөздөр, туурабы? Жакшы вариант. Жакшы вариант. Могу сүйлөшкөн сөздөрдү баягы сатып койбосту. Аны жегенден кийин озуп ачпаш керек. Чыкпаш керек. Ошол эң жакшы вариант. Эми өч алуу десең бул кайраттуулук, шарапка туура келип атпайбы? Башка. Мафияда камне ошол вариант. Бул ошол эле бири-бирин сатпаш керек. Эми сөз баягы ушул жердеги нерсе ушул жерде калсын. Сөз адамды. Сагынбек мырза. Колу дейт го. Урматтуу алып барчу, командабыздын атынан талай пазыл жооп берет. Бул жерде эми оозуң ачканда чесноктун жыты чыгат, мындай алганда. Эмне жегениң билинип калат. Бул жерде отургандан кийин мына жердеги сөз оозуңан чыкпасын, оозуңа ачпа сыртка чыкканда деген маани болушу мүмкүн. Сөз ушул жерде калсын деп эсептейсиз. Оозуңа ачып, башка бирөөлөргө айтып салба. Же билинип калат оозуң ачсаң деген маани болушу мүмкүн. Жооп калды. Демек, оозуңду ачпа. Сыр сакта. Залкар мырза, нандан ооз тийиңиз. Нандан. Залкар мырза, Темирлан мырза, нандан ооз тийиңиз. Мен туура жоопту айтайын. Кандай экен нан даамы? Жакшы элеби? Жакшы, Эми Ордодон пикир сурайм. Урматтуу Ордо. Команда сыр сакталат деди. Залкар мырза, соктон ичиңиз, Илгиз мырза, сок ичтиңиз, Ширин элеби экен, жакшыбы? Жакшы, Залкар мырза, ичиңиз сиз дагы. Семете мырза, Ордон команда пикирине кошуласызбы? Булар сыр сакталат, анткени чеснок деген. Менде да бир ой бар, бул балким ошол нан менен жегенде чеснок апетти ачабы, табитти ачабы. Анан ошол эле учурда ошол чеснокту биз, сарымсакты биз абдан дары касиети күчтүү өсүмдүк катары билебиз. Балким ошол дарылык касиетине да булар басым жасаса керек. Мафиоздорбу? Мафиоздор деле адам да, организм бар, туурабы? Түшүнүктүү. Эдил мырза, сизде кандай пикир бар? Менде мындай пикир бар. Сарымсактын азыр чачылып турганын көрүп турабыз. Бирок мунун бириккендегиси мындай муштун мен колум сыяктуу өңөттө турганда биримдикти туйдурушу дагы мүмкүн деген вариант бар. Мен жеке оюм ушундай. Мелис мырза. Мелис мырза, кол чаап коелу Мелис мырзага. Педагогика илимдеринин кандидаты, диссертациясын жактап келди жакында.
клубтун атынан жеке өзүнүн атынан Мелис мырза куттуктаймын. Рахмат. Илимиңиз коом үчүн болсун. Пикириңиз? Рахмат. Биз дагы ошол Эмил мырзанын оюн улагыбыз келип атат. Эдил мырзанын. Эдил мырзанын. Баарыбыздын жаныбыз бирге дегендей. Анткени бирөөбүз бири ажыраса, кийинкилерине доо кетет да, билебиз да, мындай түйүлүп турат. Ошон үчүн бул жерде ошо баарыбыздын жаныбыз бирге деген уран болушу мүмкүн. Ошону билдирип турушу мүмкүн. Түшүнүктүү. Мен туура жоопту айтам. Мафия мүчөлөрү үчүн Сицилияда чечим кабыл алуу гана эмес, кабыл алынган чечимдерди сыр катары сактоо чоң ролду ойнойт. Демек бул жерде сарымсак деген адам оозун ачпаш керек деген маани бар. Команданын жообу туура. Эсеп 4-1. Кут медиа каналына катталыңыз жана Билерман Ордо интеллектуалдык оюндарын көрүп туруңуз.